Ошону менен аркада кармабай калат даратчы. Бирок ошону чукунуп атып көбү намаз окуй албагандар болгон. Даратым кармабай атат, туруп жел чыгып атат депчи. Жай намаз. Үй жакшынакай болсо ham жай намаз таап кел, кошунанкынан алып сура, кошунан неме конок келип калгандай эмес. Кимде ким мүмкүнчүлүгү жетип туруп ажылык кылбаса, ал өлүмүн күтө берсин. Же яхуд болуп өлөт, же христиан болуп өлөт. Ислам шариятыбыздагы фарз болгон амалдардан бирөөсү бул ажылык. Мына ошондуктан мына хутба ажылыкка арналат. Бул жылы насип кылган болмосо, мына биздин мечитибизде, биздин жамаатыбыздан кетип аткандар болмосо Аллахым кабыл кылсын дейбиз. Алар үчүн бир эскертүү болуп калынат. Ал эми калгандар үчүн ушул ажылыкка болгон дагы аракеттенели деген эскертүү болот. Ажылык ислам рүкүндөрүнүн бирөөсү. Умар радиаллаху анху баласы Абдулла ибн Умардан риваят кылган хадисинде бунял ислам аля хамс. Муну баарыбыз жатка билебиз. Ислам 5 нерсенин үстүнө курулган. Алардын бирөөсү хаджил байт, ажылык үйдү, Каабаны барып айланыш керек. Бул исламдагы 5 фарз. Ким ушуну аткарбаган болсо, чоң бир фарзды аткарбаган болсо эсептелинет, күнөөкөр болот. Мына ошондуктан муну коркпой, бүткүл дүйнө боюнча дини адам болсун, ушу шариятты ачкан эле болсун, бардыгы ажылыкты фарз эт. Буда талаш жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Я юханнас, я адамдар, кад фарада алейкумул хадж, силерге ажылык фарз болду" деп пайгамбар айтты. "Фахуджу, ажылыгыңарды аткаргыла" деп пайгамбар ушинтип жарыя кылды. Жарыя кылганда бир киши туруп, ушундай адамдар бар го кээдечи, шүрүлө келип эле мындай бүт эле сурай берет го баягындай. Анан эмне болот дегендей кылып. Чыгып эле: "Я Расулулла, акулл амин" деди да. "Жыл сайынбы" деди. Дедиле, жооп бербей койду. Мындай да пайгамбардын адептиби. Жооп бербей койгону сен ушу суроону бербешиң керек эле, жообу да керек эмес эле депчи. Анткени пайгамбарыбыз дагы экиленип аткан жоо эле да. Өмүрүндө бир жолу фарз беле, же жыл сайын фарз беле, бирок белгисиз эле. Пайгамбарыбыз өзүнө билдирилген нерсени гана айтат эле да. Жыл сайынбы дедиле, унчукпады пайгамбар. Ал кайра айтып атат да: "Я Расулулла, акулл амин я Расулулла". Алланын элчиси, жыл сайынбы деди, унчукпады. Азман дагы сурады да. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям унчукпады. Андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин пайгамбарыбызга кабар билинди. "Ла култу наам, ла ваджабат, ва лама стата'тум". Эгерде мен ооба деп койгондо, силерге фарз болот эле дагы, колуңардан келбей калат эле деди. Ошондуктан даруни ма тарактукум, мен айтпай койгон нерсени силер амеле таштагыла. Пайгамбар айтпады, бол ташта, чукубагыла. Анткени өз алсызбыз дагы өз негизи жетише албайбыз көп нерсеничи. Буйрубадыбы? Болду, аны кылбай эле кош керек, тек кош керек. Ва иннама халака ман кана qablакум би катрати суалихим. Чындыгында силерден мурдагы коом деп яхудтар жөнүндө сүйлөп атат да. Алар кыйроого учурады. Алланын балесинде калышты, көп сурагандыгы себептүү. Жанагы уйду сойгула деп адам яхудтар уйга сыйынып кеткендиктен уйдан алардын махабатын кайтарыш үчүн да. Уйду кудай эмес, бул махлук экенин билдириш үчүн уйду сойгула dedi да. Уйду сойгула дегенде алар жөн эле союп койсоң өзү оңой эле да, уйду сой десе, каалаган бир жерден уйду алып келип туруп сойсо бүттү эле да. Бул сахабага пайгамбар таалим кылып айтат: "Силерден мурдагы коом ушундагы бузулду. Көп сураны берген. Вактилаф мала анбияхим, жана пайгамбарларына каршы чыккандыгы себептүү. Мен эми колубуздан келбей калат да" депчи. Анткени алар эң акырында сурап атып колунан келбей калганда биз кыла албайт экенбиз деген. Анткени бир ошондой сыпаттагы уй табылды, бирок онун ээси өтө бизде не деп коет? Мерез адам эле да, короче. Хасис эле да, өзүнүн гана пайдасын көргөн. Бербейм деди да. Кой, ушул гана уйду союз десе, ошо уйдун териси бата турган алтын алып келсеңер берем деди. Ушундай деп атат дегенде Муса пайгамбар айтты: "Кылбасаңар Аллахтын балеси келет" dedi. Көрдүңөр Фираун кандай жок болгонду. Аткаргыла деди, кыйналып алып келишти. "Ва ида амартукум би шайин фату минху" деп пайгамбар айтты. Эгер мен силерге бир нерсени буйрусам, аткаргыла. "Ва стататум" колуңардан келишинче. "Ва ида нахайтукум ан шайин фадауhu" эгерде бир нерседен мен силер тыйсам, болду, тыйылгыла. Ошондуктан
бул ажылык тууралуу келген хадистин аягында бизге пайда боло турган пайгамбардын сөзүнөн кээде динди биз аябай оорлоштуруп жүрөбүз. Эми үйрөтүлүп кетти. Ушул эмеден 10 жыл мурда өткөн сабакты бир жерде сабак өткөмдө, мына резиденциянын мечитиндечи. Элдер даратыңар сынса, не деп коет? Жөн эле жел чыгып дарат сынса, же жеңил даратылып чыккан болмосо, дараттын 4 эле фарзы бар, 5-чи фарз жок. Туалетке барып жууш шарт эмес. Айрыкча биздин климатта. Жөн эле бисмилла деп эле дараттын 4 фарзынан колду жууп, бетти жууп, колду ичканакка чейин жууп, мас тартып кетиле берет десе, жок, мен ушундай үйрөнгөн бул сөзсүздүр деди. Байкайсыздарбы? Дарат деген сөзсүз абдестен көтөрүп туалетке бармай эле тура. Ушулар азайды азырчы. Анткени бизде ноябрдан баштап мартка чейин биз оор шартта жашайбыз да. Ошону менен аркада кармабай калат даратчы. Бирок ошону чукунуп атып көп намаз окуй албагандар болгон. Даратым кармабай атат, тура жел чыгып атат депчи. Ташташ керек. Анча-мынча нерсени шариятыбыз мустахаб деди арканы жууштучу. Болду мустахаб катар. Мустахабны өкүмүн билебиз. Жууса соо, жуубаса эчтеке эмес. Жай намаз. Үй жакшынакай болсо ham жай намаз таап кел, кошунаңдан сура, кошуна неме конок келип калгандай эмес. Жай намаз бир сыра тиктейбиз. Не кылабыз? Түсүндө нажас жокпу? Мындай сажда кылганда жыттанбай болду окулун айталчы. Өткөндө бирөөнүн баласы келди эле, ошол жерге бир сыйып койбоду экен деп чукунба деп шариятыбыз буйруйт да. Болду мындай. Динибиз жеңил. Не кылабыз? Майдаланбаш керек да. Кете бериш керек ал нерсени. Кокус ошондо да билбей калып кокус болуп калса, анда эмне бар? Шариятыбыз жеңилдеткен, билбеген нерсени Алла Таала унутуп биздин сөзүн албайт. Бул ажылык маселесине келгенде дагы баягы отличник болуп туруп бир адам жыл сайынбы дей берди да, кайра-кайрачы. Ошонткенде пайгамбар айтты, эгер мен ооба дегенде фарз болуп калат эле депчи. Ажылык ушул хадис менен көрө биз неден билебиз? Бир өмүрүбүздө бир эле жолу фарз. Өмүрүндө бир эле жолу фарз. Бала үйлөш, өмүрүндө бирөөнүн 5 баласы болсо 5 жолу үйлөш керек. Ондан бир баласы ажырашып кеткен болсо дагы үйлөш керек тура. Үйдү бир эле жолу салыш керек. Кокус үй эскирип калса дагы салыш керек, тура. Кокус салып бүткөндө сунуш кылып ташса дагы салыш керек, турабы? Бирок ажылык бир эле жолу фарз. Мүмкүнчүлүк жетет, болду барыш керек алчы. Алла Таала бизде онун ашыгын жүктөйт. Бирок ошону ham кылбай атпайбызбы? Ошону ham кылбасак не болот билесиздер? Артыкчылыгын айтыштан алдын бир коркутуу жагын айтып коеюн. Кимде ким мүмкүнчүлүгү жетип туруп ажылык кылбаса, ал өлүмүн күтө берсин. Же яхут болуп өлөт, же христиан болуп өлөт. Ол не дегени? Сен христиан болосуң, яхут болосуң эмес. Өлгөнүңдө эки абалдын биринде өлөсүң. Же яхуттар сымал бирип туруп амалды кылбай өтүп кетесиң дагы ошонундай жаза аласың ки болду. Же христиандар сыяктуу дин менен ишиң жок жүрө берип, илимсиз жүрүп алып, ошо билбей калып өтүп кеткен болосуң, анда да күнәкар болосуң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Абу Хурайра радиллаху анху риваятланган хадис: "Ал-умра ила ал-умра каффаратун лима байнахума." Бир умра кийинки умра менен ортосундагы, мисалы былтыр умрага бардыңыз, анан быйыл умрага бардыңыз да. Ошо эки умранын ортосундагы болгон күнөөлөрдү өчүрүшүнө кафарат болот. Өчүрөт. Чоң күнөөлөрдү эмес, кичине күнөөлөрдүчү. Ал-хаджул мабрур, ал эми кабыл болгон таза ажылык, лайса лаху жазан иллал жанна. Анын сыйлыгы бир гана бейиш. Түп-түз бейиш алчы. Анткени ажылык тууралуу экинчи хадис бар. Ман хаджа лилла, ким Аллах үчүн ажылык кылса, фалам ярфус, ал жерге барып алып туруп, аялы менен ихрам учурунда кошулуп өрбөсө же кыйшалаңдашып кетпесе, бул өзүнчө не деп коет? Зарыл болгон маселе. Муну ол жерде боло берет адал нерсе, адал никеңде. Бирок ал жерде ихрамга киргенден кийин этияттаныш керек. Ихрамдан сырткары кымалда эчтеке эмес. Валам яфсук, бузукулук кылбаса, бирөө менен жакылашпаса, урушпаса, тебишип кетпесе, харам территориясында жана ихрам учурунда. Неге дегенде ал жерде бүткүл дүйнө барат. Көпчүлүктүн арасынан не чыгат? Бирөө жагат, бирөө жакпайт. Автобуска батпай калат, бирөө бир адепсиздик кыла калат. Ошондой болгон учурларда өзүн кармаш үчүн өзүнчө өкүм кылган. Ошентпесе, тынч барып келсе, майли мен ибадаттамын депчи. Көп сүйлөнбөсө, бири-бирисине арызданбаса, жөн отурса деген сөз да. Ка яумин валадатуху умму, ал кайтып келет өзүнүн мекенине
энесинен туулганда кандай болсо ошондой болуп келет. Ал деген сөз күнөөлөрдөн таза. Бул хадис далил болот. Чоң күнөөлөрдүн дагы өчүрүшүнө себепчи болот. Энеден туулганда эмне болот? Ага күнөө жазылбайт. Ошол сыяктуу келгенде таза болот. Бирок бир шарты мурдагы күнөөсүн кайталабаш керек. Эгерде мурдагы күнөөсүн кайталаса, алымдардын сөзү бар, ал күнөөсүнүн тообасы ажылык менен өчпөдө эсептелинет. А бирок кайталабай койсо бисмилла утты ал адамчы. Кайталабады, ал утту. Пайгамбарыбыз Сахih Муслимде келген хадис бар. Мен ата хазал байт. Ким бул үйгө Кабага келген болсо, фалам ярфус валам яфсук, ошол бузукулук кылбаса, кыйшалаңдабаса, жана сөгүнүп бирөө менен талашпаса, ража кама валадатху уммуху деп кайра ушул хадис кайталанган. Ал адам эмне кылат? Энесинен туулгандай деңгээлде кайтат депчи. Эми биз токтоло турган нерсе ажылыктын артыкчылыктарын көрдүк. Будан ашык не бар эмчи? Ажыга бардыңыз, күнөөлөр кечирилди. Ушул эле керек да турам. Өзү негизи жумага ошончо эле келдиңиздер да, Аллахым мен жумам кабыл кылса, күнөөмдү кечирсе. Ажылыктын өкүмүндө кээ-бирки биздин ката түшүнүгүбүз. Жаңы үйлөндү. Мен эми биз эми жаңы эле семьябыз да өзүнчө үзүр кылат. Айтып коеюн, жаштарга эмне фарз? 12 жаштан өткөнү фарз уже. Балагатка жеткенсе. Эгер 11 жашта балагатка жетип калса, 11 жаштан фарз. Бул үйлөнгөндөр, 20 жашта үйлөнгөндөр билем жаңы энеден туулганда элестете алат. Ажылык маселесиндечи. Намаздагы алхамдулилlah. Эми биз жаш семьябыз да депчи. Жаш семьябыз да биз үй алышыбыз керек. Анан эмне кылышыбыз керек? Балдарды окутуш керек, балдарды чоңойтуш керек деген нерсе бар. Мына ошол нерсе шайтандын коркутуусу. Же болбосо кичине жаш өтүп калган, эми балам чоңоюп калды, балам үйлөп коюш керек. Бала үйлөш фарз эмес. Кимде бирөөнүн колунда акчасы бар? Бирөө баласы бойго жетип калган, баланы үйлөш керекпи, же ажыга барыш керек. Баланы үйлөш атанын фарзы эмес. Ата ошо бала туулганда 2 кой соёт. 2 кой соёт, акыйка кылыпчы. Уул бала туылса 2 кой. Ошону менен кутулат аталык милдеттенчи. Бала өзүн үйлөнүп алып керечи депчи. Кыз туулганда 1 кой соёт. Неге дебейсизби? Дагы 1 кой атанын мойнунда калат. Бойго жеткенде 1 кой союп туруп, узатып коюш керек анча. Эң камчы. Неге дегенде кыз баланы узатканда жарыя берип, мынакей мен кызымды узаттым. Эми ушул бирөөнүн бүлөсү болду деп жарыя кылып коюш керек. Болду. Эгерде биз кедейликтен кайтып коркуп аткан болбосок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыжалат болболу деп айткан. Пайгамбар айтат, ажылык менен умраны кылгыла биринин артынан бири, ал кедейликти жана күнөөлөрдү кечирет. Куду мисалга айтат. Янфил кира хабасал хадид. Ал темирдин заңын, бизде заңды кетире турган не бар? Наждак бар го? Наждактап кетирген сыяктуу кетирет. Ал деген сөз темир заңдабай койбойт, турасы заңдай берет. Бирок аны сыйпап турса не болот? Кетет. Ошо сыяктуу адам кедей боло берет. Күндө расход болуп карызга толо берет, бирок ошол кылынган ажылыгы аны кетире турган нерсе. Ошого ишенип кое бериңиздер. Үй салбай туруп мен ажылыкка барып коеюн, ата-энени ажылыкка жеткирип коеюн деген адамдарды көп эле көргөнбүз. Анан тирлик кыла берип шашпай депчи. Ажылыгын кылып келгенден кийин үйдө болду, ажылыгы бир моментте болду. Анткени жазып койгон нерсе сөз түрдө болду. Ман истата илейхи сабила. Ким жолго күчү жетсе деген жер бар. Азыркы эми мындайча айтканда эң рожих кабылдай турган болмосок, истата $3750 акчасы болсо буга фарз. $3750 немеге төлөнүп атат, жылдык. Ал жерге толук пакет. Үйдөн бир тыйын көтөрбөй барса дагы ажылыгы бүтүп келет. Кичине эл катары мындай ресторандарда чай ичпеши мүмкүн. Мындай таксиге отурбастан кээде басып коюшу мүмкүн, мындай бекер автобустарга чыгып, бирок ошол акча менен жетет. Бул жактагы үй бүлөсүнө 1 ай жүрө турган болсо, же 25 күн жүрө турган болсо, ачка калбай турган продукттан кылып бериш керек. Эң аз эсептегенде канча? 20 000 сом. 3750-ке 20 000 сомду кошун. Чөнтөккө аз-маз акча алайын, бир $200 деп туруп. Ошону кошкондо биз сом менен сүйлөчү, доллар дебейчи. 400 000 сом акчасы бар адамга фарз болду. Бул эң мындайча айтканда рожих, эч бир адам мындай талашпай турган маселе. 400 000 сом акча киминде болсо, же туризмдик товары жатса, же туризмдик машинасы болсо, бул адамга фарз. Машина миниш фарз эмес, мубах жөнүндө. Шарт сатыш керек, барып келиш керек. Жашты 60-ка такаш шарт эмес. Же мындай шек бар, мен барып келгенден кийин нито жүрүп койсом уят болуп калам деп принципти бирөөгө көрсөтүш шарт эмес. Барып келе бериш керек. Насып кылса
Оңол албай калсаңыз ham зато ажылык бүткөн болот. Алла Таала хидаят берген күнү сонун жүрүп коесуз, туурабы? Зато ажылык бүттү иншалла. Эсептеп карай турабыз, чынында ошондой. Бир тойго 400 миң акча көп кетирип коебуз элечи. Туурабы? Элден уялып дегендечи. Бар акчачы. Ушул нерсени бирок кылбай атабыз, бирок эскертип коелу, мына мен бардын эскертип атабыз. Кимдин 400 миң сом акчасы өмүрүндө колуна тийсе, бул адамга фарз болду, бул барып кеш керек. Илгери аталарыбыз өмүр бою жыйнаган акчасы ушуга жеткен эмес экен да. Анткени иштеген акча. Азыр мисалы Индияда бир күндө кечке $2 иштейт экен. Орточо мандикерлер $2. $2. Ошон үчүн бизге келип иштегендер байып кетип атпайбы карагандачы? Бизде эң аз айлык менен иштегени аларга көп эсептелинет да. Ушундай экен. $2 деген кандай акча бизде? 2 сом акчага жетпеген акча, туурабы? Бирок биздин чоң аталардан ошондой эле иштеген. Пайгамбарыбыз күнүнө 200 сом акча менен кой кайтарган, тирлигин өткөрүш үчүн. Ошону жеш менен эле бүтүп калган. Ошондой кыйынчылыкта жашагандар дагы өмүр бою иштеп туруп жеткенде ажылыкка барган алчы. Азыр эми алхамдулилла 200 сомго кичинекей жаш бала менен барбайт, иштебейт азыр. Азыр барып, жанагы рабочий кылып иштейм деген адамдарга барып токтоп, мындай иштер бар эле, 2000 сом берем десең да ойлонот алчы. 2000 сом азыраак болуп калат депчи. Демек не? Алла бараканы чачкан, эч жерде жумушу жок. Кимдир бирөө үйүндөгү майда чүйдө иштерди кылдырса майли деген адам дагы 2000 үстү иштейт. Бир айда 60 миңге иштейт деген сөз, туурабы? Демек башка адамдар андан да көп акча табат. Демек 2000ге ыраазы болбой атканы, демек андан кымбат иштер көп. Ошол эң аз акча менен иштеген адам дагы эгер чындап Аллахтын фарзын аткарам десе, Аллахтан корксо, 1 жылда топтоп бүтө алат. 1 жылда өзүнүн жеген ишкенин ашып топтой алат. Демек ким күнәкар болуп атат? Өзүбүз күнәкар болуп атабыз. Алланын алдында кантип жооп беребиз? Алланын алдында баштар ийилген абалда иштеке кыла албай калабыз. Аллах Таала Табарак сүрөсүндө айткан: "Афаман ямши мукиббан ала вajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Айткан: "Башын монтип эңкейип жүргөндөр туура жолдобу, же туура жолдо жүрүп туруп башын тик кылып жүргөндөр туура жолдобу" депчи. Деп айтат. Мынакей ажылыкты толук аткарып, башка кылып туруп, башты тик алып жүрөлү, биз туура жолдобуз иншалла. Анан туру деп эле, ажылыкка барыш керек эле мен деп эңкейип жүргөн, бул туура эмес алчы. Алладан башкага баш ийилинбейт. Алла Таалага баш ийишпей турсун, башыбызды жерге чейин коебуз. Мына жерде Икрима деген алым айткан, "Истота ас-сихха" деп айткан. Күч жетиш, ден соолук таза болсо эле болду. Ушул адамга ажылык фарз деген. Мына барып келгенге чейин ден соолук тазабы болду. Бул жерде зат акчаны эсептеген эмес. Биз айтып аткан 400 миң сом акчаны эсептебей, ден соолук таза болсо болду деген. Ал эми Имам Даххак айткан, эгерде ден соолугу таза, жаш болгон болсо, буга фарз деген. Аз мерден жаштар элестетер. Неге дегенде булар жолго чыгып берет, бисмилла деп, жолдон токтоп, иштеп, пул кылып кетет. Наке барып бир жерде 2 күн иштейт да, жол кран кылып барып, наркы мамлекетке өттү дагы иштейт. Паспорт чөнтөктө күч бар, иштейт, барып. Ушундай ажыга баргандар ham болгон. 7 ай, 8 ай мурда жөнөп барып, Маккага жетип баргандар болгон. Ушундай кылып, ушундай күч жете турган деңгээлде болсо дагы, ал топтош шарт эмес. Фарз дегендер дагы бар. Эгерде 10чолук деңгээлде кыла турган болсок, бизде 100% фарз болуп калабыз, иншалла.